Вид қандай? Жоқ, неме, шапка, папка. Ушунчалык элдер каты кызыгып атат. Да кой тур. Мына турайын, Салам алейкум. Дыйкандар, туугандар. Кыргызстанды кыдырып кечөгөн ушул Караколду өткөрдүк. Кудай буйруса эми эртең чоң өртүдө. Андан кийин Кочкорду өткөрөбүз, ошо менен жыйынтыктайбыз. Анан ушул дыйкандардан да канча-канча суроолор пайда болуп атат. Көчөт боюнча Россиянын көчөттөрү жарабайт, Беларусиянын көчөттөрү жарабайт, түшүн бербейт деп анча-анча Малинанын мыйзын түшүнбөгөн адамдар ошондой сөздөрдү чыгарышып атат. Туугандар, биз силерге сөз менен эмес, бардык нерсени иш менен көрсөтүп атабыз. Кандай сатылат, кандай өстүрүлөт агрономдорубуздан бери. Башка нерсеге аралашкан жокпуз. Башкалар жөнүндө жаман сөз айткан жокпуз. Бирок анча-мынча көрө албаган адамдар ушу биз жөнүндө ар кандай сөздөрдү айтып атат. Ошон үчүн башка анча-мынчалардын айткан сөзүнө көңүл бурбагыла. Мына Россиядан келген көчөт мисалы. Тынарбек менен Асылбектин Беловодскийдеги малиналарын көрдүңөр. Кандай сонун түшүн берип атат. Жалпы эле биздикилер основной 90% акыркы жылдары Россия менен Белоруссиядан эле келип атат. Малина көчөттөрү основной. Жакшы эффект берип атат, жакшы түшүн берип атат. Ошон үчүн туугандар, анча-мынча нерсеге көңүл бурбагыла. Бактык үйдө деле башка эмне тигебесиңер. Главный сатылыш керек туугандар. Мына сатылган жагын биз өзүбүз уюштуруп беребиз деп атабыз. Тиккенин, өстүргөнүн баарын уюштуруп беребиз деп атабыз. Дагы эмне керек силерге, мисалы? Мына малина, клубника тармакта чоң-чоң холодильниктер курулуп атат. Заводдор курулуп атат. Биз дагы өзүбүз куруп атабыз мына чүйгө чоң холодильник. Ошол тармакта Россия, Казакстанга сатып атабыз. Мына көрдүңөр, өрүк өтпөй калды былтыр. Аксынын кайналып өтпөй калды. Алмабыз болсо мына баба болбой атат. Туугандар, ойлонуп туруп иш кылайлы. Азыр малина көчөт сатат элем, клубника көчөт сатат элем деп дагы бизге конкуренттер чыгып атат. Ошолор сатуу жагын билет бекен? Сатуу жагын түшүнөт бекен? Ошол жагында сурап койгулачы. Кантип сатылат клубника, малина? Баарысы эле мактанып өстүрөбүз, биз сатабыз, анан тигинтебиз деп. Мына козгарын жамгырдан кийин чыккан козгарына эле жайнап кетти группаларчы. Биз бирөө жөнүндө да жаман сөз айткан жокпуз. Бирок баарысы түшүнүш керек. Биз бул тармакта сөз менен эмес, иш менен кылганбыз. Мына былтыркы жылга биз 4000 тонна ягода, 4 миллион килограмм ягода Казакстан, Россияга экспорт кылдык. Өзүбүздүн точкалар бар. Ошол жака сатылуу, келечекте кандай сатылат, кандай переработка болот, көзүбүз жеткен үчүн элдерге сунуштап атабыз. Анан жөн эле бак тикпей, же бир экспортко чыкпай, же переработка кылбай эле анан кийин элдерге муну тигени тигинтик деп сунуштаган жокпуз туугандар. Реалдуу түрдө, иш жүзүндө өзүбүз кылып көрүп, өзүбүз ошол жакка уюштуруп, мына реалдуу түрдө иш кылып, анан кийин элдерге сунуштап атабыз. Так что элдер, маанайыңарды түшүрбөгүлө. Эс алганды да бергиле, эс алганды да билгиле, иштегенди да билгиле. Мына биз Кыргызстандын керемет жеринде эс алып атабыз, мына Караколдо кандай керемет. Иш менен, жумуш менен эс алууну айкалыштырып иш кылып атабыз, Кудай буйруса. Жакында мен Европага кетип атам. Мына 5-inde Кудай буйруса Германия, Польша, Италия шаарларына барып, ошол жактан дагы маалымат алып келебиз, кенен маалыматтарды беребиз туугандар. Кааласаңар европейский да көчөт алып келип беребиз. Каалайсыңарбы ошону? Ошону да уюштуруп беребиз. Биздин дыйкандардын азыр массовый тигип аткандарына Европадан алып келген көчөттөрдү да биз дыйкандарга сунуштаганбыз. 200 көчөт отургузса, ошонун 30-40 эле көктөп, көйгөй жараткан.
анын логистикасы, транспортировкасы, гарантиясы кичине кыйыныраак экен да. Эми биз азыр өзүбүз ошону изилдеген баратабыз. Кудай буюрса барып, силерге жакшы көчөттөрдү да уюштуруп беребиз. Эгер европейский көчөттөрдү кааласаңар, ал дали проблема эмес туугандар. Орустар, белорустар деле ушул күнгө чейин бизден көп тоннаждагы малина, клубникаларды өстүрүшүп, өздөрүнүн рыноктарын камсыз кылып атат. Анан тигинин көчөтү болбойт, бунун көчөтү болбойт, тиги жакта вирус, бул жакта вирус деп көрө албастардын сөзү да. Биз эч ким жөнүндө сөз андай сөз кылган жокпуз. Каалаганыңарды тик бере тургандар. Антип мындай жаман сөз айтпаздын, бизге тийишпесин, биз өзүбүздүн ишибизди кылайлы тургандар. Биз дыйкандар менен, бирок дыйкандарга да мен көзүм жетпей, бизге ишенет экен. 850 000 адам топтогон болгон эмес. Эң эле аз болгондо 100-150 адам топтолуп атат. Дыйкандар бизге ишенет экен. Себеби дегенде биз сөз менен эмес, иш менен көрсөтүп атабыз. Так что көрүшкөнчө, биз дагы эми неме жумуш үстүндө эс алып атканбыз. Давай. Кеттик, аден.